Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындап калды. Анан ушул акыркы күндөрү Адахан Мадумаровго караштуу видеолор аябай көп чыгып жатат. Жашоолу, карысыбы, эркегиби, аялыбы дебей эле күндө Facebook башка соц тармактардан чыгып алышып, Адахан Мадумаров Кыргызстанга эч кандай жакшылык кылган эмес, бул кишини шайлоого катыштырбаш керек, бул кишини шайлай турган адамдар деле жок, алар саналуу эле фанаттары бар, акылы жок адамдар колдойт Адахан Мадумаровго окшогон кишини деген сыяктуу видеолорду чыгарып жатышат да. Эгерде чындап эле Адахан Мадумаровду колдогон адамдар аз болсо, саналуу болсо, анда эмнесинен коркосуңар? Адахан Мадумаровду акташ керек дагы, аны шайлоого катыштырышы керек. Силердин оюңарда Адахан Мадумаровду эч ким колдобойт экен го. Садыр Жапаровдун тарапташтары дагы негизи айтып калышат, азыр Садыр Жапаровго болгон колдоо аябай күчтүү. Садыр Жапаровду 95%дан ашыкча эл колдойт деп. Эгерде чындап эле азыркы президент Садыр Жапаровдун тарапташтары өздөрүнө чындап ишенген болсо, анда эч коркпостон Адахан Мадумаровду актап, аны дагы президенттик шайлоого катыштырышы керек негизи. Анткени Адахан Мадумаровдун дагы ал президенттик шайлоого катышканы толук укугу бар. Кыргызстандын жаран катары, саясатчы катары. Эгерде ал катышып, ошол жерде Садыр Жапаров Адахан Мадумаровду чыныгы шайлоодон жеңип кеткен болсо, анда албетте Адахан Мадумаров саясатка бара албай калат. Бирок ошентсе дагы Адахан Мадумаровдай адамдарды депутат кылып ошол жогорку кеңеште отургузушу керек эле туугандар. Анткени тилекке каршы азыр жогорку кеңеште бир көрүнүктүү өзүнүн баягы оюн билдирген саясатчы калбай калды. Чындыгында мурун мисалы үчүн элдер ошол жогорку кеңеште өткөн сессияны дагы кызыгып көрүшчү эле, Адахан Мадумаров дагы эмне дейт болду экен деген сыяктуу кылып. Азыр ал менен деле адамдардын иши жок болуп калды. Себеби жогорку кеңеште бир сүйлөй турган, өзүнүн пикирин айта алган коркпой адам жок болуп калды тилекке каршы. Мындай болгон болсо албетте Кыргызстандын саясаты дагы мындай токтоп калат туугандар. Президенттин айлана тегерегинде баардык эле кошоматчылар чогулуп калганы ал албетте президентке зыянын гана келтирет, пайдасын келтирбейт. Эгерде ушул Адахан Мадумаровдай өзүнүн позициясын айткан, баягы элге жакпаган мыйзамдарга каршы турган адам депутат болуп турган болсо, ошондо президентке дагы бир чындык жетет. Болбосо баардык эле кошоматчылар алар албетте президентке мындай көйгөйлөрдү жеткирбейт. Баардыгы жакшы болуп атат, урматтуу шеф, сиз аябай жакшы иштерди алып барып атасыз деп эле баардык нерсени жашырып отура беришет. Ошондуктан баягы чыныгы өзүнүн позициясы бар адамдар негизи жогорку кеңешке, саясатка келиш керек. Эгер Кыргызстан мындан кийин өркүндөбөйт деген болсок. Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, демократия бар деп келебиз. Ошондуктан эмне кылабыз? Ушундай адамдарды жамандап, баягы кошоматчыларды эле бийликке алып барып алганда, анда эч кандай бир жакшылык таппайбыз. Сиздер дагы ушул жөнүндө өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар албетте туугандар. Каналга катталганды дагы унутпаңыздар.